Азыркы алынган акыркы жаңылыктар топтому. Жогорку кеңеш үй бүлөлүк зомбулуктун жазасын күчөткөн мыйзамды карайт. Сауд Аравиянын түндүк батышына кар жаады. Аргентинанын Сан-Хуан провинциясында катуу жер титирөө болду. Бишкек шаарында маршруттук таксилердин жол кире акысы 15 сомго көтөрүлүшү мүмкүн. Күлүп эле коюш керек. Төлөбаев аны иштен алууну сунуштаган депутаттарга жооп берди. Самара Каримова азырынча директор боло албайт. Мына ушул жана башка жаңылыктар алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен болмокчу. Сауд Аравиянын түндүк батышына кар жаады. Сахара чөлүнө кар жаады. Температура -3 градуска чейин төмөндөгөн. Бул тууралуу сүрөтчү Карим Бучеттата өзүнүн тарткан сүрөттөрүн социалдык тармагына жүктөгөн. Сүрөтчү Карим Бучеттата Алжирдин Айн Сефра шаарынын жанындагы кар жааган чөлдө, Сауд Аравиянын түндүк батышындагы Табук аймагындагы кар жана муз каптаган адырларды сүрөткө тарткан. Булак Назар Ньюс. Күлүп эле коюш керек. Төлөбаев аны иштен алууну сунуштаган депутаттарга жооп берди. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев аны кызматтан алууну сунуштап жаткан депутаттарга жооп берди. Белгилей кетсек, бүгүн Төлөбаев жогорку кеңештин транспорт, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынына келбей койгону үчүн депутаттар аны жана башка жетекчилерди кызматтан алуу сунушун президентке жөнөтмөк болушкан. Кала башчысы эл өкүлдөрүн мыйзамды окуп коюуга чакырып, аларга барып отчет берүүгө укуктуу эмес экенин белгиледи. Жогорку кеңештин депутаттары Кубанычбек Жумалиев менен Рыскелди Момбековго кайрылат элем. Мыйзамды ачып бир жолу окуп коюңуздарчы. Менин өзүмдүн парламентим бар. Шаардык кеңеш. Эми ойлосоңуздар, келейген парламентке 3 вице-мэрди чакырып жатат. Биздин ал жакка эмне тиешебиз бар? Өзүнүн өкмөтүн чакырып, маселелерин чече берсин. Мен мэрди кызматка беките турган шаардык кеңешке отчет берем. Мени иштен алуу чечими парламентке аброй алып келбейт. Анысы мыйзамсыз. Ага күлүп эле коюш керек, деди Төлөбаев. Ошондой эле Төлөбаев мэр жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана Бишкек, Ош шаарларынын статусу жөнүндөгү 2 мыйзам менен иштей турганын айтты. Анын менен катар баарын мыйзам чегинде иштөөгө чакырып, мыйзамсыз иштердин натыйжасында элдик толкундоолор болгонун белгилеп өттү. Булак Спутник KG. Аргентинанын Сан-Хуан провинциясында катуу жер титирөө болду. Аргентинанын Сан-Хуан провинциясында күчү 6,4 балга жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу Тимпо ди Сан Жуан билдирди. Жер титирөөнүн кесепетинен аймак боюнча электр жарыгы үзгүлтүккө учурап, жергиликтүү тургундар коркуп үйлөрүн таштап кетишүүдө. Унаа жолдордо чоң жаракалар пайда болду. Окуя бүгүн 19 январда түн ортосунда катталган. Жер титирөөнүн эпицентри Медиа Агуада 128 км тереңдикте болгон. Маалымат булагы билдиргендей, силкүнүүнүн күчү Кордоба жана Буэнос Айресте сезилген биринчи жер титирөөдөн 20 мүнөттөн кийин дагууланган. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана каза болгондор жөнүндө азырынча маалымат жок. Эске сала кетсек, 1940-жылдардын ортосунда Аргентина аймагында күчтүү жер титирөө болуп, 10 000 адам каза болгон. Булак Назар Ньюс KG. Максат Мамытканов Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары менен өз ара аракеттешүү жана ишти координациялоо деңгээлин жогорулатуу зарыл. Максат Мамытканов Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын иши менен таанышты. Таанышуу жүрүшүндө вице-премьер-министр билдиргендей, террористтик ишмердүүлүктү каржылоого жана кылмыштуу кирешени мыйзамдаштырууга каршы туруу жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу боюнча ишти өркүндөтүү зарыл. Ал белгилегендей, Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары менен өз ара аракеттешүү жана ишти координациялоо деңгээлин жогорулатуу зарыл. Алар Кыргыз Республикасынын финансылык чалгындоо органдары тарабынан жөнөтүлгөн материалдарды жетишсиз деңгээлде пайдаланууда. Мамытканов бир жумалык мөөнөттө террористтик ишмердүүлүктү каржылоого жана кылмыштуу кирешени мыйзамдаштырууга каршы туруу жаатындагы ишти жакшыртуу боюнча сунуштарды берүүнү тапшырды. Мында өлкө экономикасын колдоого жана кызматтын ишине жаңы маалыматтык технологияларды киргизүүгө негизги басым жасоо зарыл. Финансылык мониторингдин жаңы механизмдерин ишке киргизүү жана ведомство ишинин натыйжалуулугун жогорулатууну эске алуу менен жаңы баскычка өтүү зарыл. Кыргыз Республикасынын өкмөтү кызматтын мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоого колдон келген көмөгүн көрсөтүүгө даяр, деп билдирди Максат Мамытканов. Булак Назар Ньюс KG. Жогорку кеңеш үй бүлөлүк зомбулуктун жазасын күчөткөн мыйзамды карайт. Парламент
20-январдагы жыйында үй бүлөлүк зомбулук менен күрөш чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун экинчи окууда карайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин сайтында жазылды. Ал мыйзам долбоорунда жабырлануучу тосмо арыз жазганына карабай, ага зомбулук көрсөткөн кишини жазага тартуу сыяктуу катаалдашкан чаралар камтылган. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жарыялаган иликтөөдө үй бүлөлүк зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип алышы менен токтотулары айтылат. 2020-жылы кыргызстандык журналисттер алгач ирет өлкөдөгү фемицидти изилдешкен. Анда 54 миңден ашуун маалымат талdoogу алынган. Киши колдуу болгон аялдардын көбү күйөөлөрү, өнөктөштөрү тарабынан такай зордук зомбулукка кабылып турушкан. 2020-жылдын 11 ай ичинде кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейстене үй бүлөлүк зомбулук боюнча 8337 факты катталган. Жогорку соттун маалыматы боюнча үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 71 иш келип түшкөн. Жалпысынан 49 адам жапа чеккен. Арасында 11 жашы жетелек бала бар. Маалымат булагы Азаттык KG сайты. Бишкек шаарында маршруттук таксилердин жол кире акысы 15 сомго көтөрүлүшү мүмкүн. Бишкек шаарында маршруттук таксилердин жол кире акысы 15 сомго көтөрүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирген маалыматына шилтеме берип Барометр билдирет. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин жол кире акысын 15 сомго көтөрүүнү макулдаштык. Бирок тиешелүү сунушту мен экономика министрлигине жөнөтөм. Алар баарын анализдеп карап чыгып, анан бул маселеге чекит коюшат. Албетте маршруттук таксилердин айдоочуларын да түшүнсө болот. Азыр баары кымбаттады. Алар да бала чака багышы керек, деди Төлөбаев. Ошону менен катар эле маршруттук таксилерди ижарага берип иштеген компаниялар эле ортодо пайда көрүп жатат. Аларга карата чара көрбөйсүзбү деген журналисттердин суроосуна да жооп берди. Ооба, мен чара көрүп жазалай алам. Бирок учурда элди тейлеп жаткан 1500 маршрут эртең жумушка чыкпай койсо эмне кылабыз? Анда ачык эле айтып коеюн, мен элди ташый албай калам. Ошондуктан баардык нерсени эки тараптуу караш керек, деп кошумчалады ал. Эске сала кетсек, 18 январда Борбор калаада айрым коомдук транспорттун айдоочулары жол кире акысын көтөрүүнү талап кылып, иш таштаган. Бүгүн бул маселе боюнча коомдук транспорттун айдоочулары шаар мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев менен жолугушуу үчүн Октябрь райондук акимчилигинин алдына чогулушкан. Булак Барометр KG. Самара Каримова азырынча директор боло албайт. Райсоттун чечими жокко чыкты. Ырчы Самара Каримова музыкалык окуу жайдын директору кызматын кайтарып алуу боюнча соттун чечими күчүн жоготту. Бул туурасында анын арызын караган Бишкектин 1-май райондук сотунун маалымат кызматы кабарлады. Буга Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин Бишкек шаардык сотуна даттанганы себеп болду. Министрлик райондук соттун чечимине макул болбой, соттогу ишенимдүү өкүл мурдагы министр тарабынан бекитилгенин жана иштин 2 жылдан кийин каралганы мыйзамсыз болгонун жүйө келтирген. Министрликтин өкүлү берилген ишеним катка ылайык доону моюнга алууга укугу болгон. Ошондой эле бул ишеним кат чакыртып алынып же жокко чыгарылган эмес. Ошол себептен 2020-жылдын 17 декабрында 1-май райондук сотунун чечими менен Самара Каримованын доо арызы канааттандырылган. Ал эми жогорку инстанцияга 30 күндүн ичинде кайрылуу тараптардын укугу бар болчу. 15 январда Маданият министрлиги доо арыз менен даттанды, деп айтылат маалыматта. Апелляциялык даттануу түшкөндүгүнө байланыштуу райондук соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кире электиги белгиленет. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова Оштогу Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайына соттун чечими менен директор болуп келген. Бирок аны эмгек жамааты кабыл албай, бир топ талаш тартыш жаратууда. Ал эми кечээ 18 январда кечинде директордун кабинетинин эшигин буздуруп кирген. Ырчы аталган музыкалык орто окуу жайына директор болуп 2018 жылдын октябрында дайындалып, 2 күндөн кийин ал буйрук кайра жокко чыгарылган. Ошол кездеги Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов дайындоо мыйзамсыз болгонун билдирген. Каримова экс-министрдин чечимин сотко берип, утуп алганы быйыл 13 январда маалым болду. Булак Спутник KG.